Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат, пайгамбарыбызга кайрылып, биз сизге китепти түшүрдүк, анын аяттарына ой жүгүртүү үчүн дейт. Негизи эле Аллах Таала бизге пайгамбарыбыздын үммөтүнө Кур'ан-ы Каримди түшүрдү. Эң улуу китеп түшүрдү. Асмандан канча китеп түшкөн болсо, анын бардыгын мазмунун камтыган Кур'ан-ы Каримди түшүрдү. Кыяматка чейин Кур'ан-ы Карим бизге жол башчы. Эми бизге баарыбызга милдет болгон нерсе эмне? Кур'ан-ы Каримдин бизден канча акысы бар? Кандай кылсак биз Кур'ан-ы Каримдин акысын берген болобуз? Кыямат кайым күн болгон кезде Кур'ан-ы Карим канткенде бизди бейишке алып барат, мына ушул туурасында бүгүн айтып өтөбүз. Алымдар айтышат, Кур'ан-ы Каримдин баарыбыздын үстүбүздө 6 анын укугу бар дейт. Качан биз ушул нерсе 6 нерсеге амал кылган болсок, 6 нерсени аткарсак, андай биз Кур'ан-ы Каримдин акысын берген болобуз. Кыямат кайым күнү Кур'ан бизге шафаатчы болот дейт. Эң биринчиси ал-истимаа, Кур'ан-ы Карим качан окулган кезде жакшылап кунт коюп угуу дейт. Себеби Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим, ва иза кури'ал Кур'ану фастами'у лаху." Качан Кур'ан-ы Карим окулган кезде ага кунт коюп укула дейт. Истимаа деген мааниси алымдар айтышат, истимаа деген бул жөн эле симаа угуп коюу эмес, балким кунт коюп ар бир дене мүчөңүз менен Кур'ан-ы Каримди угуу, мына ушул истимаа болот дейт. Аллах Таала аят буланысында айтат: "Лааллакум турхамун", эгерде ушундай кылып болсоңор, силерге райым кылынат дейт. Экинчи Кур'ан-ы Каримдин акысы ал-кираату, Кур'ан-ы Каримди окуу дейт. Алымдар айтышат, Кур'ан-ы Каримди дейт биз бир параны бүтүрүш үчүн, же Кур'ан-ы Каримди хатым кылып коюш үчүн, же жөн эле жаттап коюш үчүн окубайлы дейт. Балким ва иннама нуриду кираа лил-иттибаа, Кур'ан-ы Каримди окуйлу, Кур'ан-ы Каримди тилават кылайлы, Кур'ан-ы Каримге амал кылыш үчүн дейт. Жөн эле окуп койдуңуз не, ага менен эч кандай сооп болушу мүмкүн, бирок Кур'ан-ы Каримдин негизги максаты ал эмес экен. Кур'ан-ы Каримдин эң негизги максаты ага амал кылыш үчүн аны окуйлу дейт. Жана окуган кезде дагы баарыбызга белгилүү болгондой, тажвид эрежелерин сактап, кунт коюп, Аллахтын астында окуп бератам, Аллахтын да өзүнө окуп бератам дегенде ушундай бир ниетте окушубуз керек экен да. Жана кулага жүзөнгөн абалда, эгер мүмкүн болсо, атыр меситтерди себинген абалда окуганыңыз эң жакшы болот. Кур'ан-ы Каримдин 3-чү акысы кандай? Ал-хифду, Кур'ан-ы Карим жаттоо. Аллах Таала бул туурасында Кур'ан-ы Каримде айтат: "Бал хуа аятун байинатун фи судурил лазина утул илм." Мына биз түшүргөн аяттар, ачык айкын аяттар, булар илимдүүлөрдүн көкүрөгүндө дейт. Башка аятта Аллах Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва лакад яссарнал Кур'ана лиз-зикри фахал мин муддакир." Чындыгында биз Кур'ан-ы Каримди түшүрдүк, лиз-зикри эскериш үчүн дейт. Алымдар айтышат, Имам Куртуби рахматуллаху айтат: "Ай сахалнаху лил-хифзи." Биз аны жаттоого жеңил кылып түшүрдүк дейт. Фахал мин муддакир, аны жаттоочу барбы дейт. Ошон үчүн баарыбыз иншалла ниет кылалы. Күнүндө жок дегенде бир аятты жаттасаңыз, бир күн келет иншалла сиз каарылардын катарын толуктайсыз. Бүгүн болбосо иншалла эртең кабырда Аллах Таала сизге Кур'ан-ы Карим жаттаганга мүмкүнчүлүк берет. Болгон адамдын жүрөгүндө бекем ниет болушу керек. Иншалла мен Кур'ан-ы Карим жаттайм. Бүгүн болбосо иншалла күндө жок дегенде бир аяттан болсо дагы, бир катардан болсо да Кур'ан-ы Карим жаттоого өзүгө бекем ниет алалы. 4-чү Кур'ан-ы Каримдин акысы ал-фахму, Кур'ан-ы Каримдин аяттарын түшүнүү дейт. Абдулла ибн Мас'уд радhiyallahu anhu ayткан хадисте келет: "Кун кана раджулу минна иза тааллама 10 аятин лам южавизхунна хатта я'рифа ма'анихинна ва л'амал бихинна." Ибн Мас'уд радhiyallahu anhu айтат: "Биздин доордо дейт, бир адам эгерде 10 аятты үйрөнө турган болсо, жаттай турган болсо, анда кийинки 10 аятка өтпөйт эле, качанга чейин азыр жаттаган ошо 10 аятына амал кылып, анын маанилерин түшүнгөнгө чейин кийинки 10 аятка өтпөйт эле" дейт. Имам Табари рахматуллаху алейхи айтат: "Инни ла а'жабу миман qara'a al-Qur'an wa lam ya'lam ta'wilahu kayfa yaltazzu bi qira'atihi." Белгилүү тафсир алымы Имам Табари рахматуллаху айткан экен: "Мен дейт, Кур'ан-ы Каримди окуп туруп, бирок анын маанилерин түшүнбөй эле, жөн эле окуй берген адамга таң калам" дейт да. Ал окуган нерсесин кантип түшүнбөй эле ал кантип ал рахат алат дейт да. Мурдагы алымдарыбыз, биздин улуу алымдарыбыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир аятты түнү бою окуп алар хатым кылып чыгат эле, бир аятты түнү бою кайталап чыгат эле, эмнеге? Ушул аяттын маанисин түшүнгөн үчүн да. Ошон үчүн иншалла болбойт дегенде окуган акыркы 10 сүрөнүн, болбосо акыркы бир парадан жок дегенде маанилерин түшүнүп, окуган аяттарыбыздын маанилерин түшүнгөнгө аракет кылыш керек экен. Бул да Кур'ан-ы Каримдин бир акысы. Ал эми Кур'ан-ы Каримдин 5-чи акысы ат-тадаббур, Кур'ан-ы Каримдин аяттарына ой жүгүртүү. Мына ушул аят мен жашоомдо барбы жокпу? Ушуга качан канча аят жаттадык, канча аятты үйрөндүк, бирок ошол аяттар мен жашоомдо канчалык бар? Мына ушул нерсени Аллах Таала бизден талап кылат. Аллах буну дагы жана башында айтып өттүк: "Китабун анзалнаху илейка мубаракун лияддаббару аяти." Аллах айтат: "Биз сизге берекелүү Кур'ан-ы Каримди түшүрдүк, эмнеге? Аяттарына ой жүгүртүп,
ушул менен жашооно барбы, канчалык амал кылдым, канчасын амал кыла албадым, күндө өзүбүздөн эсеп кысап алып, Кур'ан-ы Карим аяттарына ой жүгүртүшүн дейт. Ал эми акыркы Кур'ан-ы Каримдин акысы биздеги ал-амал, Кур'ан-ы Каримдин аяттарына амал кылуу. Себеби кыямат кайым күнү канча аят жаттаган болсок, канча нерсе окуган болсок, баарыбыз билгендей эле кыямат кайымдагы эң негизги суроолордун бириси кандай амал кылдың билгениңе үйрөнгөнүң дейт. Аллах Таалам сурап эткен бизден не? 30 пара жаттадыңбы? Шунча илим алып койдуңбу? Жанагы 6 китептин баарын жаттап койдуңбу? Бухари окудуң деп Аллах бизден сурабайт. Балким канча үйрөнгөн болсоң, канча билген болсоң, канча амал кылдың деп сурайт. Ошого иншалла баарыбыз Кур'ан-ы Каримден ушул 6 аксын бергенге Аллах Таалам бизге мүмкүнчүлүк берген болсун. Субханакаллаху бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.